Сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Урматтуу министрлик орунга талапкер Жанат Саматович, сизди бул орунга кайсыл фракция көрсөттү? Убакыт токтотуп койсуңарбы? Мени премьер-министр өзү көрсөтүп атат. Негизи бизде парламенттик башкарууда өкмөт парламентти курайт, анан парламент өкмөттүн курамын түзүш керек да, фракциялар министр шайлаш керек, анан жоопкерчиликти алыш керек да, мисалчы. Ошондо бул өкмөт өзү сунуштап да премьераны, кандай болуп калат бул жагы? Жанар Кубанычбекович, Коалициялык көпчүлүктү түзгөн фракциялар министри сунуштап атабы же бул өкмөт башчы өзү сунуштайбы? өкмөт башчысы сунуштады, коалициялык башчысы да каралды, тиешелүү комитеттерде каралып, жактырылды. Коалиция башчысы карап, жактырып берди. Мына ишке кылуучу өзү карап берди, чогултуп. Анда сиздин талапкерлигиңиз үчүн эгер жакшы иштей албаса, кийин парламенттеги коалициялык көпчүлүк же кайсы бир фракция жооп бербейт экен да. Демек өкмөт башчы жоопкерчиликти алат, Ооба. Бизде жоопкерчилик. Негизи мына Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,5 миллиард доллар болду азыр. Ошого жакындады. Алган карызыбыздын көпчүлүк бөлүгү энергетика менен жол куруу тармагына кетип атат. Бирок жол куруу тармагы абдан коррупциялашып кетти. Өзүңүз билесиз, мына министрдин орун басары $500 миллион менен кармалган учурларга чейин келдик да. Кыргызстанда эң коррупциялашкан тармак бул сот анан прокуратура деп айтылып жүрөт. Транспорт министрлиги силер ошол сот менен прокуратурадан коррупция боюнча алдыга озуп чыгабыз деп мындай орун талашып атасыңар да. Экинчиден, сизде кандай программаңызда жазылган ошол мына азыр жана тендерлерди жарыялоодо, жол куруудагы бүт ошол компаниялар жанагы жолдун сапаты начар болуп, анан ошол коррупцияга жол берип атпайсызбы? Сиз ошол жактагы коррупцияны кантип тыясыз? Биринчиден, министерстводагы азыр барып адистер менен бүгүнкү кырдаалды чогуу анализдеп көрөбүз. Анан ошо коррупцияга каршы системалык жумуштарды өткөзөбүз. Министерство бизнес коом менен ачык иштейт. Тендерлардын бүт эрежелерин кайра эметебиз, көрөбүз, чтобы баарына бирдей условия болуш керек да, и ачык иштейбиз. Бизнес коомдор менен бизнес ассоциация аркылуу иштейбиз. Жакында мына парламент кабыл алып, президент кол койду, ачык асман саясаты. Сиздики бир эле жол куруу тармагы эмес да, авиация тармагы бар. Ошол ачык асман саясатын ишке ашырууга сизде кандай көрүп атасыз ошону? Кантип өнүктүрсөк болот? Аны ишке гражданский авиация менен программа түзөбүз по реализации 5-й степени свободы дегендей. И кандай авиакомпаниялар кызыкса, ошолордун баары на шарт берилет. Ички каттамдарды жакшыртыш үчүн мына азыр жергиликтүү ата мекендик авиакомпаниялар жанагы банкротствого баратат деп атпайбызбы? Аларды өнүктүрүү боюнча сизде бир мындай өзүңүздүн ойлоруңуз барбы, жокпу? Канткенде мына Ош Бишкек каттамы боюнча азыр көрүп атасыңар, көп самолетторду элдин баары жарандарыбыз билет сатып алат, кайра атмен болду деп учпай калып атат. Мисалы, жүздөгөн жарандарыбыз кыйналып атат да, мисалы, ачык асман саясаты ишке киргенге чейин эле. Ошол азыр менин информациям боюнча 3 кыргызстандык авиакомпания бар. Ошолор менен чогулуп сүйлөшөбүз, кандай алардын дагы эмелерин угуп, анан бир иш-чараларды көрөбүз да. Негизи өкмөт парламентке алып келип аткан бардык талапкерлерди бир 2-3 ай даярдап, окутуп, ошол тармак боюнча цифраларды берип, көрсөтүп, анан кийин алып келет окшойт. 10 секунд. Мындан ары өкмөт мындай кадрдык маселеде катуу басым жасап, мындай абдан даярдап алып келишиңер керек. Анан сиз жанагындай кытайлык компаниялардан жанагындай жип белек алган ошондой окуяларга мындай жол бербешиңиз керек деп ойлойм. Рахмат.